Келиңиздер бүгүнкү кечебизге келгениңизден конокторубуз бар. 2-борбор калаада жоолук күнү белгиленди. Умма Ислам журналы уюштурган бул иш-чара быйыл 3-чү жолу өтүп жатат. Жоолук күнүндө жоолуктун исламдагы дегеле аял затынын жашоосундагы орду тууралуу айтылып, бүгүнкү күндө жоолук салынган кыздардын кандай көйгөйлөргө туш болоору, калыптанган жаңылыш, ой-пикирлерди жокко чыгаруу маселелери көтөрүлдү. Быйылкы иш-чара масштабтуулугу менен өзгөчөлөнүп, катышуучулардын саны башка жылга салыштырмалуу көп болду. Бул жолку иш-чарага Ош шаарындагы ар тармакта эмгектенген аялдар келишип, жоолукту даңазалоо менен анын касиетин айтышты. 70-тен ашуун аялдардын башын бириктирген ак элечекчен, ак жоолукчан аялдардын ажарлуу аялзат коомдук бирикмесинин өкүлдөрү көпчүлүктүн көңүлүн өзүнө бурду. Жоолук майрамын мына умма 2-жыл Ош шаарында өткөрүп жатат. Бул өзгөчө майрам. Бардыгыбыз ушул майрамды белгилеген күндөн баштап туруп эле толкунданып чакыруу келген күндөн баштап толкунданып аябай даярданабыз. Жоолук бул аял затына жарашпаган аял заты жок да. Жоолук бардык аял затына жарашат, бардык аял затынын ажарын ачат. Ошон үчүн бардык аял заты ажарлуу айымдар. Ал эми жоолук бул кандай болгон учурда дагы, жакшылыкта дагы, жамандыкта дагы жоолуктун орду абдан чоң. Асыл зат айымдар дайыма жоолукту башынан түшүрбөй, элдин алдында өздөрүнүн аброюн сактап, ыймандуу, адептүү алып жүрүүгө бардык аял затын чакырып кетмекчимин. Жоолук майрамына бүгүн биз ак элечекти кийип келдик. Себеби элечек бул жоолукка окшош эле, жоолуктан дагы камдуу десек жаңылышпайбыз. Себеби биздин кыргыз аялдарынын сулуулугун, кыргыз аялдарынын улуулугун ушул элечектен байкасак болот. Элечектен биз аялдардын камдуулугун байкасак болот. Себеби ысыктан коргойт, сууктан коргойт. Жана ошондой эле бул элечектин ичинде баягы ак ороно турган бүт бардын баары бар. Жолдо келатканда кокусунан биздин жаш жубайлар илгери төрөп калганда биздин элечек ушул көп жардам берген. Биздин энелерибиздин башындагы элечек бул айымдар үчүн, жалпы эле кыргыз журтчулугу үчүн чоң байлык десем жаңылышпайм. Ош шаарында бүткүл дүйнөлүк жоолук күнү майрам катары кабыл алынып, жаштар арасында да көп кызыгууну жаратып жаткандыгын Ош областык казыятынын аялдар бөлүмүнүн адиси Жамиля Жапашева айтты. Анын белгилөөсүндө ушул сыяктуу иш-чараларда аялдар өздөрүнүн укуктары, милдеттери тууралуу кеңири маалымат ала алышат. Ошондой эле жоолуктун касиети тууралуу билишет. Кыз айыл мына 2 жылдан бери ушул оромолдун урматы, оромолду сыйлаган айымдардын майрамы деп мына биз майрамдап келебиз. Бири-бирибизди куттуктап, сүйүнүштү, мындай дилибизге да ырахат алып. Бул оромолдун касиеттерин айта турган болсок, биз касиетин токтотуп туруп, бул касиет боло турган бир нерсенин же бир адамдын буйругу болгон эмес да. Бизди жараткан жана биздин бактылуулугубузду берген Алланын буйругу бул. Бул ибадат. Оромолго моюнсунуп, оромолду салынуу намаз кандай буйрулган болсо парз болуп, оромолда Кудо ошондой намазды ибадат деп кабыл кылсак, оромолду да Кудо ошондой кабыл кылышыбыз керек да. Диний китептердин жарманкеси, көпчүлүк издеп, күткөн китептердин ушул чакан жерден табууга мүмкүнчүлүк жаралды. Айрыкча бүгүн иш-чарабызга байланыштуу, иш-чарабыз жоолук күнү, бүткүл дүйнөлүк жоолук күнү болгондуктан көбүнчө аялдардын исламдагы орду же болбосо хиджабтын фазилеттери, дагы башка китептерди сурашууда, бирок негизи айтып кетүүчү нерсе бул жерден окуу ошол эле дил азык борборунан чыккан китептерден 3 китептен жарыш конкурс болуп жатат. Ушул китепти көп сурагандар болду. Анан азыр коомчулукта көбүнчө жаштар китеп окубай калды же болбосо китеп окууга кызыга турган адамдар жок деген нерсени мен бүгүн жок андай эмес экен деп чечтим.
Бул болсо мехенди кыздардын көпчүлүгү кызыгып, анын эмнеге кантип жасалгандыгы тууралуу маалымат алууга болот. Бул жерден кыздар өздөрү дагы бул жааттагы өзгөчөлүктөрдү үйрөнүп, анын заманбап жасалгаларын өздөштүрүштү. Бул мехенди негизи курамында хына. Негизи үйрөнгөндө мындай кызыгуудан эле үйрөнгөм, ошо умадагы кыздардан эле. Зыяны жок негизи. Бизде айтышат эле да, колго кына коюп бул сооп болот депчи. Чогон эле биз укканда кашка сырма коюп ошол сыяктуу эле. Анан аны кандай кылып кооздоп коюп бул фантазияга жараша болот. Ал эми чебер Жылдыз Токсобаеванын колунан жаралган кеп такыялары да көңүл сыртында калган жок. Жыл сайын жоолук күнүн белгиленген иш-чарада чебердин тиккен баш кийимдери сатыкка коюлат. Бул баш кийимди азыркы заманда көбүнчө оронгон кыздар алып атат баш кийимди. Жоолук салынып жүргөн кыздар. Себеби бул биздин ауратты жабат, башыбызды, бетибизди жабып, эң ыңгайлуу кыздар үчүн, жаш кыздар үчүнчү баш кийим. Анан ушул жайдын күнү кийгенде салкын болот, кездемелери жукка, жакшынакай кездемелерден. Туркиядан келген конок Зехраим жоолукту салынууда ар бир улуттун өзүнүн өзгөчөлүгү боло тургандыгын баса белгиледи. Айтымында жоолукту таңуулап, кайсы бир улуттуку деп айтууга да болбойт. Örtünme fıtri bir ihtiyaç olduğu gibi biz aytıp ketkende ele bul giyinүү bul чындыгында эле бүткүл адамдардын bir жаратылышында бар болгон нерсе. Бул жоолукту, бул хиджабты бир гана бир нацияга бере албайбыз дейт. Кыргыздардыкы же түрктөрдүкү, мисалы үчүн Афганистандардыкы же орустарды эле жоолуктаган бир нацияга байлай албайбыз. Бул мен мусулманмын, мен Алланын бардыгына ишенемин деген кайсыл адам болсун дейт, кайсыл улуттан болбосун ошонун хиджабыдыр дейт. İslami çerçevede değerlendirmek lazım. Бүткүл дүйнөлүк жоолук күнүн белгилөө масштабтуу иш-чарага айланды. Быйыл жылдагыдан өзгөчөлөнүп, диний алым Кадыр Ажы Маликовдун аялдардын укуктары, милдеттери тууралуу таамай, так айтып берген сабагы орун алды. Коомдо калыптанган жаңылыш ой-пикирлерди жокко чыгарган алымдын баяны көпчүлүккө жакты. Дүйнөлүк мааниге ээ болгон байрамды белгилөө демилгеси да жөн жерден чыккан эмес. Ну, это мероприятие, оно как бы инициатором является, вы знаете, День платка всемирный, он международная как бы инициатива, исходит из одной из наших верующих сестер, гражданки Великобритании, да, которая действительно столкнулась раньше в свое время с дискриминацией. Именно потому, по религиозному виду, потому что она носила платок, хиджаб, да, и так далее. И вот она инициировала Международный день платка, да, во всех странах по всему миру. И мы также уже, как уже третий год, решили поддержать, вернее, моя жена является инициатором здесь проведения в Кыргызстане. И в этом году движение Умму, журнал Умму, исламский журнал Умму, удостоили звание посол официально от платка мира, да, то есть от Дня платка. То есть официально журнал Умма является официальным представителем по проведению Дня платка. И День платка, вы знаете, он международный день и одновременно носит очень такой высокий, я бы сказал, дипломатический уровень. В плане того, что это народная дипломатия, в которой как бы призывается убрать многие стереотипы, недоверие между некоторыми лицами, да, например, а именно путем проведения Международного дня платка, этот день является как бы призыв к единству, да, о том, что все эти стереотипы, связанные с исламом, да, в особенности привязки к исламу терроризма или экстремизма и так далее, все это придумано. И мы хотим этим показать, что в первую очередь женщины, чтобы почувствовали этот день праздник, независимо от религиозной или какой-то другой принадлежности, потому что на Дне платка присутствуют как светские, так и религиозные, да, и в том плане, что в День платка просто хотим показать, что женщина, она имеет, мусульманская женщина должна иметь права, должна иметь свободы.
Кадырлуу коноктордун бири Сиам эгизи Гита Ризаханова болду. Сиам эгиздери Зита жана Гита Ризахановалар бир табарсык 3 бут жана 2 бөйрөк менен 1991 жылы 19 октябрда төрөлүшкөн. Эгиздер 12 жашка чыкканда аларды бөлүү боюнча операция Москва шаарында жасалган. 2015 жылы Сиам эгиздеринин бири Зита Ризаханова каза болгон. Ал эми Гита болсо ден соолугуна кам көрүп 4 жылдан бери Оштогу Саида Хадиче медресесинде билим алып жатат. Я рада, что я тоже одела хиджаб. Это случилось в 19 лет, когда были трудные минуты для нас в жизни. И с того момента я больше не сняла, альхамдулилля. И для меня платок – это счастье, и я даже без него уже не представляю свой смысл жизни. Даже когда дома я порой одеваю, снимаю платок, просто дома можно носить. Я уже неуютно чувствую себя, то есть некомфортно, и я счастлива, что я одела, и не жалею о том, что я его сняла, альхамдулилля. Ош шаарында 3-чү ирет өтүп жаткан майрамга келгендердин саны жылдан жылга көбөйүүдө. Бул демилгени колго алган Умма журналынын Оштогу ыктыярчыларынын арасында да кызыгуу жаралып, алардын саны 60ка жетти. Жыл сайын бул майрамды жогорку деңгээлде уюштуруп келишет. Бүгүнкү иш-чара Ош шаарында 3-чү жолу өткөрүлүп атат. Иш-чаранын негизги максаты жалпы аялзатын бир аянтчага чогултуп, ал жерде биримдиктин, диалогтун аянтчасы боло турган бир чөйрөнү түзүү. Аны ошондой эле мусулман аялдарынын, жолукта жүргөн аялдардын көйгөйлөрүн кайсы бир деңгээлде ортого салып, анан ошону чечкенге аракет кылуу. Андан сырткары аларга сабырдуулукту, толеранттуулукту көрсөтүү, бири-бирибизге ынтымак менен жакындайлы деген максат. Бүткүл дүйнөлүк жоолук күнү коомдун активдүү айымдарын бир аянтчага чогултуп, өз ара пикир алмашууга шарт түздү. Иш-чарага түрдүү курак, кесиптеги жана аркыл ишеним, көз караштагы апалар, эже сиңдилер чакырылды. Ошондой эле иш-чарада жоолуктун коомдогу орду талкууланып, диний аспекттен гана эмес, ар тараптан колдоого алынды. Аны менен катар атайын конкурстар уюштурулду. Куранда канча сүрө бар? Куранда 114 сүрө бар. Иш-чаранын жүрүшүндө Умма журналы Instagram социалдык тармак аркылуу жүргүзүлгөн "Жоолугум мен үчүн" эң мыкты цитатасынын жеңүүчүлөрү сыйланды. Жеңүүчүлөргө жана баяндама жасагандарга Умма журналынын жана өнөктөштөрдүн белектери ыйгарылды. Бул күнү жөн гана жолугушуу эмес, майрамдык маанайда өкүм сүрдү. Ар кандай өңдө, стилдеги жоолуктардын түрлөрү, улуттук кийимдердин көргөзмөсү орун алды. Келген коноктордун айымдардын башын кошкон масштабтуу иш-чаранын уюштуруучуларына ыраазычылык билдирилди. 200дөн ашуун айымдын башын бириктирген бул иш-чара сырткы атрибут башкы орунда эмес экендин. Эң башкысы айымдардын башын кошо турчу маселелер коомдо чечилиши керек болсо көйгөйлөр көп экени айгиленип турду.